Баршаңызға кайырлуу күн достар. Бүгүн табада вафли пиширемиз. Ол үчүн 3 жумуртка, 150 грамм кумшекер, 1 чай касык ванилин косуп, миксер аркылуу ак көбөк болуп көпүрүшкөнгө дейин 4-5 минут шамасында аралаштырабыз. Бөлмө температурасында 100 мл сүт және 100 грамм эритилген сармай косамыз. Сармайымыз сууган болуу кажет. 200 грамм un косуп, унумуз шашырап кетпөө үчүн биринчи массамыз менен аралаштырып алабыз және камырыбыз бир келки болганга дейин миксер аркылуу аралаштырабыз. Осындай орташа суюктуктагы камырыбыз дайын болду. Энди орта отто кызып турган табамызга эч кандай май жакпай, бир аз касык камырыбызды салып, жылдам аракет менен жеңил этип басып, касык аркылуу жайып алабыз және экинчи бетин кызартабыз. Осулай вафлибиз бир тегиз болуп кызаруу үчүн камырыбыз таусулганга дейин оттун көзүнөн табамызды алмай орта отто вафлиди пиширемиз. Сиздерге де жасап көрүүгө кеңеш беремин. Өтө дәмдүү болуп чыгады.